Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күнү ушул Мапуче эли боюнча сөз кылгым келди. Анткени бул деген дүйнө жүзүндө жалгыз ушундай колонизаторлорго каршы эмгиче күрөшүп турган эл да. Мисалы үчүн кыргызды киргиз дешет, ушул мурунку СССРдин өлкөлөрү, орустар. Киргиз деп бизди атышат, биз болсо кыргыз деп бизди атагыла деп көп бир учурда ушул аларга талап коебуз да. Так ошондой эле мапучелерди испандыктар араукан дешет да. Анан араукан деген бул тентимиш деген сөз да. Анан албетте араукандар дагы ага каршы чыгат. Жок, бизди мапуче дегиле деп алар талап коюшат да. Бизде деле мисалы үчүн киргиз деген сөз мындайын алып калганда бирдемкени киргизиби деген эле сөздөй эле да. Кыргызча айтканда киргизип сал бирдемкени, киргизиби дегендер. Ошону түшүнбөйт да, аны айтып жүргөн эле. Биздин тилибиз ошо ыга келбейт деп туруп, анан бирок сыфтыккар деп айтышат. Негизи баягы Крым деп айтышат да. Ошондо тили келип калат экен, а негизи кыргыз дегенге тили келбей калат экен. Ошондой нерсе бар, бирок мисалы үчүн биз үчүн колонизация бизге ошол Орус империясы тарабынан келгенден кийин, анан СССР тарабынан болгондо мапучелерге колонизация испан тарабынан келген. Ушул эл деген өзү бизге тууган болуп калат. Булар деген 25-30 миң жыл мурда, кээ бир баягы окумуштуулар, ДНК изилдөөчүлөрдүн айтуусу боюнча, булар баягы Беринг булуңу аркылуу ошо Евразиядан Алтай тараптан өтүп туруп Түндүк Америкага туруп, Түндүк Американы кечип өтүп, Түштүк Америкага чейин жетип ошол жерде жайгашкан. Кечуа тилдери жана кээ бир ушул мапуче диалекттеринде сөздөр кыргызчага окшош да, түрк тилдерине окшош. Кыргызча тилинде айтылат, мындайын айтканда. Мисалы үчүн ошол эле куш деген сөз алардын тилинде таука да, таука же таук, бизде тоок деп айтылат да. Бул бир эле мисал. Анан баягы интернеттен, Google'дан карасаңар, кечуа деп туруп, түрк тилин жана кечуа тилдеринин окшоштугун десеңер, 18ден 100ге чейин окшоштук табылган да, ошондой окшош сөздөр. Бул абдан кызыктуу нерсе. Бирок баягы мапуче элинин өзгөчөлүгү, испаниялык конкистадорлор келип Инк империясын Түштүк Америкада кырганда, Ацтек империясын, Майя империясын кырып туруп, баягы бир нече миллиондогон индейцтерди европалыктардын оорусу менен мындай жуктуруп ийип, кокусунанбы же атайбы, анан кокосунан болгон, анан ошонун ооруганын көрүп туруп, атайын дагы ошол оорутуп ийип, оспа менен, чума менен, грипп менен, башка оорулар менен миллиондогон индейцтерди өлтүргөнгө алып келишкен. Анан жаңы заманбап ошол кездеги орто кылымдын аягында баягы ок дары менен иштеген куралдарды, аркебузаларды, мылтыктарды колдонуп, булар ошол миңдеген, миллиондогон индейцтерге кичинекей отрядтар менен 100 киши, 200 киши же болбосо 10 киши туруштук беришкен испандыктар, анан баарын басып алышкан, алтындарын тоношкон, ушундай болгон. Анан ушинтип баягы Түштүк Американын баш жагын басып алып, испандыктар акырындап баягы Эрнан Кортестин артынан дагы Энрико Пессаро деген бар конкистадорлор келип акырындап басып алып атканда, бир малда араукан деп атап калган, баягы тентимиш деп атайт да, ушул мапуче элине келип туруп такалат. Мапуче элин башка индейцтерди жеңил басып алат да, коркутуп, үркүтүп, кээ бир учурда индейцтер өзү булар деген эмне деген ак шайтандар ушулар менен биргелешели аябай күчтүү экен деп, алар өзү кошулуп ушундай нерселер боло берет. Бирок бир эл такыр баш ийбей коет, такыр багынбай коет, бул мапуче эли да. Алар өзү мындай, аларга испандыктар келгенде алгачкы жолу салгылаштарда жапа тартып, ошол мапучелер карайт да, бул испанецтер каардуу экен, куралы да ажал экен, бирок биздин буларга туруштук беришибиз керек деп туруп, эркиндиги үчүн туруштук бере баштайт. Анын туруштугу эмнеде байкалат да, мисалы үчүн алар деген испандыктар келгиче алар темир жок болчу да, сөөктөн жасачу, таштан жасачу жебелердин учтарын. Испандыктар келгенден кийин алар ушул темирди көрүп, испандыктарга кол салып, акырын партизандык түрдө темир тарсактарын алып алып, аны ширеткенге үйрөнүп, аны ширеткенге толук үйрөнүп алып, андан кийин темир курал жасай башташты. Темирдин сырын билип, акырындап кийинирээк ошол темирди ширете башташты таштардан да. Анан ошону үйрөнгөндөн соң дагы ошол испандыктардын курал колдонуп атканын көрүп, баягы негизи эрсайыш экенин көрүп, испандыктар атты минип алып туруп, чоң ылдамдыкта найза менен сайганды көрүп, ага үйрөнүп,
Анан аттарды уурдашты да, аттарды уурдашып испандыктардан акырындап ошол аттарды көбөйтүп бир 50-40 жылдын ичинде бир маалда испандар караса баягы темтимиш жөө жүргөн аягы жылаңач индейстер караса бир маалда килейген кавалериялык болуп калды да. Испания мапуче элдери уурулары чоң чоң ушундай кавалерия отряддарын түзө баштады, атчандар да. Анан ошону барып испандыктар аябай таң калды. Бир нече кол салды. Кол салса тиги тоолорго качып кетет. Тоолорго, булуң бурчук пампастарга, прерияларга качып кетет. Анан прериялардан издеп башырса таппайт да. Анан испандыктар лагерьге турса, тиги өзүлөрү араукандар, мапучелер ушул малон деген системаны ойлоп табышты. Бул деген аябай кызыктуу система. Бул деген найзаларды алып алып туруп, сайыш катары бир секунд ичинен унчукпай аттар менен акырын келип туруп, аттардын бутун байлап, чүпүрөк менен анан жакын калганда чүпүрөктөрүн чечип, толугу менен бир чабат. Лагерьди түнүшүндө саат 4-5 таңкы чаап туруп, баягы найза менен сайыш кылып туруп, найза менен саят испанецтерди. Анан бүт кандай алардын темир тарсактарын, куралдарын жыйнап алып туруп, кайра артка качат. Артынан кубаласа такыр жооп бербейт, ары кача берет дагы, анан тоолорго, прерияларга мындай сиңип кетет да, ушуну тез. Ушуну тактиканы малон деп аташты мапучелер. Ошол малондор испанецтердин сазайын берди. Бир нече жолу ушинтип баягы уруп чаап качып кетип, чабуул жасап качып кетип, ушинтип бир нече жолу испандардын канын сорушту да ошол мапучелер. Испандар бир нече экспедицияларды кайра жыйнап, кайра артынан ушул түшкөнгө аракет кылып барышты. Анан ушундай бир согуштардын арасында Гарсиа Уртадо де Мендоса деп ошол Чили, Аргентина аймактарына губернатор катары мындай дайындалып, испандык король аркылуу. Ал деген ошо баягы бир ошол мапучелердин отряддарын кармап, буларды мен деген жазалайын, бул баарына үлгү болсун деп туруп, ошол бир нече индейцтердин баягы мапучелердин колдорун кестирет да балта менен. Колдон кесип туруп, анан баягы чүпүрөк менен байлап туруп, кан агып өлүп калбасын деп кайра жиберет да, барып коркутуп келгиле, айткыла, эгерде испандыктарга баш ийбесеңер, колуңардын баарын кесип салабыз, кулактарыңардын, башыңардын баарын алабыз деп ушундай жибергенден кийин, ошо анын арасында бир Гальварина деген легендарлуу жоокер болот да. Ал Гальварина деген ошо 1557-жылы Мендосанын колуна түшкөндөн кийин, ал деген ошо баягы бул деген испандыктар биздин элди коркутабыз деп менин колумду кесип алышты дейт да. Бирок мен деген эркиндик үчүн жана ушунчалык намысым, ар намысым күйүп атат, эркиндик үчүн мен деген керек болсо колсуз деле күрөшөм деп туруп, анан Гальварино ошол колунан кан акканын токтоткондон кийин ошол өзүнүн баягы айылдаштарына келип туруп айтты да, могу баягы кесилген колдун ордуна бычак байлагыла деп. Анан алар деген ага бычак байлап беришет, эки колуна эки бычак байлап туруп ушул калдыктарына. Жана тишиме дагы бычакты кыстыргыла деп, тишине бычакты алып, ошол 3 бычак менен анан барып кайра испандыктарга кол салат да. Салганда албетте баягы бир нече кагылышуудан кийин Гальваринаны бир нече жолу атып, жаа менен, ок менен атып, испандыктар аны мындай жеңишет. Бирок жеңгенге чейин бир нече испандыкты өлтүрүп салат да. Анын ушул баягы ызырынганы, анын жини, анын ушундай эрки испандыктарга аябай катуу мындай сестендирип ийет да, катуу кандайдыр бир ошо таасир калтырат. Испандыктар таң калат да, бул мапучелер укмуш эл экен, өзүнүн эркиндиги үчүн укмуш согушат экен деп. Ошондон кийин Гальварина баягы улуттук баатыр болуп калат мапучелер. Гальваринанын аты менен кайра ошол мапучелер биригип, малон кылып туруп, ушундай отряддар менен, испанецтер менен бир нече ошол сайышат. Сайышып туруп, анан испандыктар акырындап чептерди куруп, чек араларды тартып, чек араларды тозуп, ушундай баягы Аргентина, Чили деген мамлекеттер түзүп баштайт. Анан испандык королдук баягы Британия менен Францияга жеңилгенден кийин, Европада Британияга баягы жеңилгис армада деген Испаниянын бир нече кемелер менен катталган ушундай флоту англиялыктар тарабынан жеңилүүгө дуушар болгондон кийин, испандыктар дагы баягы Түштүк Америкадан көп алтын алып келип алып, алтын баасын жоготуп, экономикасы талкаланат Испаниянын. Ошондо Испания бүт бийликти жоготот да, колониялар каралбай калат. Колониялар каралбагандан кийин алар деген ичинде боливариандык революция болуп кетет. Негизи ошо Түштүк Америкада 3 группа бар да. Бул деген креолдор, бул деген испандар келип туруп, индиялык аялдардын баягы аялдыкка алганда балдар төрөлөт, ал балдарды креол деп аташат. Экинчи тарап бул деген таза индиялыктар да, индейцтер деп коет да, ошо жергиликтүүлөр.
үчүнчү бул деген самполор бул деген баягы куулдарды алып келип туруп, куулдар ошол кезде индейстер менен аралашып, алардан калган тукумдар, метистер. Ушундай 6-7 порода адам, жаңы порода адам пайда болот да ушул Түштүк Америкада. Анын ичинен ушул чоң 3 группировка. Ал 3 группировка эмгичекти бар, эмгичекти бийлик үчүн, кандайдыр бир баягы өзүнүн укугу үчүн күрөшүп келет да ошо Түштүк Америкада. Ошондой группировкалар топтолуп, алар деген биз деген Испания эгерде бизге үстөмдүк кылып алса, биз өзүбүздүн мамлекеттерибизди түзөбүз деп ички революция кылып, испандыктардын акыркы гарнизондорун кырып, бири менен согушуп, ушундай Түштүк Американы бөлүштүрүп алышат дагы. Түштүк Америка бүгүнкү күнү ушундай эгемендүү бөлүк жаңы өлкөлөргө бөлүнүп кетет да. Анан ушул кездерде мапучелер кайра жаңы ушул испандыктар менен аралашмадан келип чыккан элдер менен, жаңы ушундай мамлекет түзгөн элдер менен кайра салгылашууга туура келет. Мапучелер баягы октары, мылтыктарын өздөрү өздөштүрүшөт. Найзанын ордуна драгун катары ушундай баягы аттан мылтык менен аттуу тактикасын үйрөнүшөт. Мапучелердин бир жаман жери баягы ичинде эркиндик жана демократия да. Демократия жакшы жери, анткени демократия элди күчтүү кылат, эркиндик сезим бул абдан жакшы. Жаман жери бириге албай атат да. Баягы мапучелер бир нече ууру болуп бөлүнүп, ойду окту прерияларды өз алдынча бөлүштүрүп алып, анан ушул жерден мисалы үчүн ушул чилиялык же аргентиналык өкмөт келип туруп армиясын жиберсе, ага каршылык көрсөтөт, атып салат, баягы ат менен малондорду кыла беришет. Анан кайра эле баягы согуштан жеңген сайын кайра эле өзүнүн айылдарына барып, кайра бири менен ыдырап, мындай бир кандайдыр бир структура, мамлекет түзгөн жок да. Анан ошондуктан бир маалда мапучелер бир күнү ойгонсо, тегерегинде 2 өлкө турат да, баягы Аргентина менен Чили. Ушул 2 өлкө үстүнөн анан баягы үстөмдүк кылып жатат да. Территорияларга үстөмдүк кылат, эл аралык баягы карын катнаштарды түзөт, экономика куруп атат, завод куруп атат. Жаңы 17, 18, 19 кылым келди, 20 кылым келди. Мапучелерди эч ким эмгиче багындыра элек, аларга автономия сыяктуу статус берип туруп, алар менен кээде согушуп, алар менен тирешип, ушул расмий өкмөттөр Аргентина менен Чилиники. Бирок эмгичекти мапучени кайра багындыра элек да. Мапучелер болсо технологиялык өнүгүү, университеттерди курдурбай, мектептерди курдурбай, жаңы билим албай, өз мамлекетин курбай, эмгичекти баягы багынбай, бирок Аргентина менен Чилинин өкмөттөрүнө эмгичектүү күрөшүп жүрөт да. Бирок кандай десе деле, ушунчалык эркти көрсөтсө, ушунчалык каршылыкты көрсөтсө деле, мапучелер эмгичекти кандайдыр бир толугу менен багындырылган эл деп айтууга кыйын да аларга. Ошондуктан булар деген дүйнө жүзүндө, тарыхта эмгичекти баягы колонизатор тарабынан багынган же болбосо басылган эл эмес деп эсептелинет да. Бирок антсе да азыркы мапучелер баягы автономияда жашаса деле, баары бир аларга акырындап жаңы өлкөлөрдүн, Аргентина, Чилинин бизнесмендери жерин алып, укугун бузуп, ушуну акырынап келатышат да. Акыркы заманда согуштар көп болбой, мапучелердин баягы аскерий күчтөрү азайды. Анан арак кирип жашоосуна, арактагы алардын баягы күрөшүүгө эркин азайтты да. Алардын баягы бала жасоо жөндөмүн да азайтты. Анан албетте булар баары бир баягы эрки күчтүү эл, эмгичекти өзүнүн маданияты үчүн күрөшөт, өзүнүн баягы мурасы үчүн күрөшүшөт, аракет кылышат. Бирок кантсе да бүгүнкү күнү бир маалда ойгонуп караса, дүйнө алдыга жылып кетиптир, алар баягы тарыхтын артында калыптыр да. Анан ошо азыр болсо мапучелер ушул абалда жашап жатышат. Эмгичекти мапучелер кээде баягы эгерде централ баягы Аргентина, Чилинин борбордук бийлиги үстөмдүк кылып укугун бузса, эмгичекти күрөшүшөт да, баягы курал алуу эми бир сейрек болуп калды, бирок митингдерди уюштурушат, керек болсо баягы бийликтин борбордук мындай милициясын кармап сабашат да, ушундай кылышат. Эмгичекти багына элек, бирок ошондой болсо дагы позициялары аябай солгундады дагы. Бүгүнкү күнү аларды сактап калуу өзүнчө бир жумуш болуп калды. Бул мисалы үчүн аларды ошо баягы жок болуп бараткан элдерге көрсөтөт да, тизмесине киргизет. Ошол мапуче эли бир нерсесин айтаарым, аябай мындай бир да мындай колонизаторго ар намысты күчтүү кылса жана тез үйрөнүүгө аракет кылса, багынбоо жолун көрсөтүп беришти дүйнөлүк тарыхта. Бирок ошо менен бирге дагы бир арак, баңгизат жана билимден качуу, эски салттарды кармануу бул жашоодо баары бир сени алсыз кылып салат экенин көрсөттү да. Ошондой мисал
бизге да бул сабак болсун. Биз деген билишибиз керек. Биз деген эч качан баягы эски салтка карманып, баягы такыр прогресстин артта калбашыбыз керек. Биз деген үйрөнүшүбүз керек. Балдарыбызды эң мыкты университеттерге жиберишибиз керек. Канча колубуздан келсе ошончо мына колдоо көрсөтүп, келерки муундарды алдыга жылдырышыбыз керек. Ошентпесек, баягы ошо мапучидей эле болуп калыш бул бир паста да. Ошон үчүн бул бизге сак болуш керек. Канчалык намустуу болбосоң дагы, канчалык күчтүү болсоң дагы, билим алуу, алдыга жылуу бул парыз. Анда эмесе ошо баарыбызга кыргыз элиме бакубатчылык жана коопсуздук жана ушундай күчтөнүү каалайм, алдыга жылуу каалайм. Мындай тарыхтар бизге сабак боло берсин. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.